Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары, бүгүн кыргыз спортундагы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Видеону аягына чейин көрүп, жактыны басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. 26 апрелде Алматы шаарында өтө турган эл аралык поддобный лигасында Акжол Махмудовдун биз Азия чемпионатынан кийинки Роман менен беттешин көрөбүз. Азыр Орозо маалында жүрүп жаткан даярдык дароо эки чоң мелдеш үчүн оор болуп калбайбы? Бул тууралуу да жазып өтүңүздөр. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Акжол негизи Роман менен боло турчу беттеш жөнүндө айтпай деле калган. Бирок мындай турнирге кандайдыр бир сөздөрдү жаңыртып, элдин кызыгуусун арттыруу азыркы замандын талабы болуп баратат. Ошентсе да эки спортчунун ортосунда ашыкча сөз жок, бардыгы тегиз. Буга чейин биз Власовдун утулсам келем кечирбейт деген сөздөрүн уга алганбыз. Эми Акжолда өз оюн аз-маз жазып өттү. Роман менен боло турган кармаш мен үчүн тарыхый окуя болот. Ошондуктан мен бул беттешке өтө чоң жоопкерчилик менен мамиле кылып, жеңип алуу үчүн болгон күчтү бергенге даярмын. Менин карьерамдагы бул урунтуу учурга силердин бардыгыңар күбө болгону турганыңар мени аябай кубантып жатат. Билеттер сатыкка коюлду. Демек окуяга катышып, мени колдой аласыздар деген үмүттөмүн. Рома атак даңктуу спортчу. Аны терең урматтарымды айткым келип турат десе, Власов мындай деди. Аз гана калды. 2 жумалык машыгуу жыйындан кийин финалдык даярдыкты баштайбыз. 26 апрелде келем бардыгын көрсөтөт. Бардыгыңыздарга колдооңуздар үчүн рахмат. Мен уят кылбайм деп жазды. Бул эки спортчунун беттеши жөн гана шоу болот деген пикирдеги көрөрмандар да бар. Бирок менимче мындай дүйнөлүк масштабтагы спортчулар андай сценарийге макул болбосо керек. Анын үстүнө орусча айтканда спортивный интерес деген да бар эмеспи? Өз кезегинде UFC'нин аялдар арасындагы 57 кг салмагынын жаңы чемпиону Алекса Грассо Валентина Шевченко менен боло турчу реванш тууралуу үн катты. Ал менден реванш берүүмдү суранды. Дагы бир жолу мушташууга каршы эмесмин. Ал перфекционист болгону үчүн мен сыяктуу эле атаандаштыкты сүйөт. Экинчи беттешти элестетип көрүңүздөр. Реваншта ал эмне кыла турганы мен үчүн өтө кызык болуп жатат. Кандай өзгөртүүлөрдү киргизип, кайсы ыкмаларды ишке ашырганга аракет кылат деген суроолор бар. Биздин кармаш шахмат партиясына окшош болот деп айта алам. Мексикада өтүшүн чын жүрөктөн каалайт элем, деди Грассо. Реваншта Валентина курун кайтара алабы? Бул тууралуу да жазып коюңуздар.